Assalamu alaikum, alaikum assalam. Менде суроо бар. Мен казинода иштейм. Идиш жууп тамак аш көп төгүлөт. Повардан сурайм. Ал болсо төгүп сал дейт. Мен күнөөгө батпайымбы устаз? Туган казинода иштеген өзү күнөө. Казинода иштеген өзү күнөө. Ama tөгүп сала бертияк бияк алар болот экинчи вопрос. Сиз биринчи ал жактан жумуштан чыгып башка адал жакшы жумуш, тынч жумуш табыңыз. Шайтандын ордосун эмне кыласыз? Кесепеттүү жер. Намаз окуйм, жана намаз окуп жатам. Багымдат жана тахажжуд окуп жатам устаз. Насаат медиа болгон убакыт менен көрүп жумушка байланыштуу ошентип окусам болобу устаз? Болот. Насаат бар, насаат медиа, алхамдулилля, ошо 5 убакыт намаз кандай көрсөтсө, ошо менен окуңуз. Жакшы. Суроо. Казинода иштеген акчам адал болобу? Жок, болбойт, адал болбойт. Казинода даже кароолчу болуп иштесеңиз дагы адал эмес. Ашпозчу болуп иштесеңиз дагы адал эмес. Суу берүүчү болуп, уборщица болуп иштесеңиз дагы адал эмес. Себеп айырга түшкөн акчанын баардыгы арам. Ошол жерден анан сага берип атат. Андай болбойт. Жак башка иш, жумуш издеңиз, алхамдулилля. Мени 2008-жылы ала качып кеткен. 1 ай жашап кетип калдым. Талак алган жокмун. 2010-жылы башка балага турмушка чыктым. Андан 5 жыл жашап, 3 балалуу болуп ажыраштым. Талак берди. Кайра 2022-жылы башка күйөөгө тийип ажыраштым. Быйыл 2023-жылы биринчи күйөөмөн жооп алдым. Айтышат го биринчи күйөөңдөн талак албаса башка нике өтпөйт деп, туура? Ошондо мен кийинки күйөөлөрүм менен болгон нике өтпөй калган болобу? Нике өтпөй калган болот. Үчүнчү күйөөм талак бербей жатат. Күйөөгө тие берсем болобу, нике өтөбү? Аллаху акбар. Өзү турмуш ар кыл болот да. Эми сиздин башыңызга ушундай турмуш келиптир да. Бир күйөөдөн чыгып тияка, ал күйөөдөн чыгып мындай. Бирок шариатты биз билип алышыбыз керек. Талак бермейинче башкага чыга албайт. Башкага нике кыйса да никеси өтпөйт. Ошон үчүн мына маселени сиз өзүңүз тактаңыз. Ошо мына биринчи, азыр сиз айтып атасыз, 2023-жылы биринчи күйөөмөн жооп алдым деп атасыз. Ага чейинкилер баардыгы ушундай туура эмес болуп калат. Истигфар кылыңыз, тооба кылыңыз, Алладан кечирим сураңыз. Албетте Алла Таалам кечиримдүү, бирок мынага өтө катуу кечирим сураңыз сиз. Туура эмес иштерди кылгансыз. Билип сураш керек эле, канча жыл өтүп кетти. Дагы жакшы, алхамдулилла, азыр суроо берип атасыз. Ошон үчүн мына азыр карап туруп, эми мынакей талак жооп алгандан кийин, талак алгандан кийин, ошодон кийин идда деп коет. Ал уже иддасын күтөт. 3 ай иддасын күткөндөн кийин, андан кийин анан башкага турмушка чыкса болот. Талак алгандан кийин. Талак алгандан кийин канча дедик? 3 этек күтүш керек да. 3 менструационный период өткөндөн кийин таза болуп, анан башкага турмушка чыкса никеси дурус болот. Ага чейин болбойт. Баланы сүннөткө кайсыл күнү отургузса деле боло береби? Боло берет. Кече да ушундай суроо берилген. Assalamu alaikum устаз. Дропшиппинг менен алектенүү адалбы же арамбы? Дропшиппинг өзүндө жок товарды реклама кылып, сенин рекламаңдан түшкөн заказды кимдин заказын реклама кылган болсоң, ошого заказды өткөзүп бересин. Ал жеткизет. Ортодо аныкынан кичине көбүрөөк ценаны коюп, ошодон акча таба. Дропшиппинг. Билесиңерби? Я. Телефон менен табабы? Бу кишинин товары, бирок сеники эмес. Сен бир реклама кылып атасың, а?
Бул мындай да. Вакалат деп коет, өкүл катары. Эгер сизди ошо реклама кылып бер деп атса, сиз сервис кызмат кылып атасыз, ошого кызматыңыздын акысы болуш керек. Ошогобу? Я. Жок, өзүмдүкү деп айта албайт. Эгерде өкүл кылган болсочу, вакил. Мындай өкүл кимди мына товарды сен сатып берди да, сен өкүл кылды. Мына меники деп сатсаң боло берет. Вакалат. Бирок мага жоопкерчиликте тигиден ошол ортоңордо келишим болуш керек. Ошол пайда түшкөнүнөн береби, же сага айлыктан береби, же ошол сатылган товардан береби, ошо экөөңөрдүн ортосунда дурус болуш керек. Өкүлдүк менен. Саламу алейкум, кандайсың дамыла? Мен зоб оорусу менен ооруйм. Врачтар дарыланбасаң көзүң чоңоюп кетет дейт. Дарыланып жатам, бирок жаман ойлор келе берет. Көз чоңоюп кетти, ушуга окшогон ойлор кеңеш берип коюңузчу. Аябай өзүмдү жаман сезип жүрөм. Дарыланыңыз. Анан кийин караңыз да, бардыгы жараткан Алла Тааланын тагдырынан. Көз чоңоюп кетеби, кичинерип кетеби, ага көп кыжалат болбоңуз, Алла Тааланын тагдырынан. Башыбызда эмне болсо ошону көрөбүз. Сиз ага чейин эле өзүңүздү жок кылып атпайсызбы? Анан көрөк сиз бу жерде мындай кылыңыз, амалдарды бекемдеңиз, ден соолукту иншалла каратып, кайсы нерсени ден сактанганга буйрса, врачтар айтса, ошодон сактаныңыз. Кайсы нерседи аткар десе, аларды аткарыңыз. Жегенге байланыштуу, көзгө тиешелүү жагындай машык, то есть өзүнчө бир упражнениялар болушу мүмкүн жана башка. Саламу алейкум, мен 9-класстан эле мектепти аяктап турмушка чыккам. 10-11 классты окуган эмесмин. Мугалимдик кесиптик билим алып, мугалим болгум келет. Буга күйөөм каршы эмес. Ал эми кесиптик окуу жайга окуу үчүн 11 класстын аттестаты керек экен. Аттестат алуу үчүн 25 000 сомго 1 жылда бүтүрдүрүп алса болот экен. Ошону акча берип документ алсак болобу? Арам болбойбу? Кесиптик окуу жайга тапшыруу үчүн менин жакшы ниетим бар. Мугалимдик кесипти мыкты деңгээлде бүтүрүп, садиктеги кичинекей бөбөктөргө пайдалуу сабак берсем деп. Караңыз да. Аттестат алууга азыр заочный дегендер да болсо керек. Вечерний дегендер бар эле. Ошондойлорго mesela тапшырыңыз дагы, экзаменге барыңыз. Анан жөн эле мындай акча менен сатып алып койгон болбойт. Барып ошо киши эми тапшырыш керек. Андан кийин анан ошолорду мына атым эле төлөмдөрү болсо, ошо төлөмдөрүн төгүп, аттестат алсаңыз мейли. Китайский чайлар бар экен. Ар кандай адамды уктатып же сергитип, күлдүрүп, ошондой нерселерди кылатырган ошолорду мусулмандар ичсе болобу? Эми карагыла. Адамдын акылына зыян, ден соолугуна зыян бербей турган болсо мейли. Чай көңүлдү ача турган, аппетитти ача турган чайлар болсо мейли. Же болбосо адамды мисалы тоюп алгандан кийин ашказанды сиңдирте турган, анан жөн эле бул күлдүртөт, бул уктатат, анан мындай деп жөн эле дем ал. Ошон үчүн мисалы карап туруп, эгерде Кудай сактасын, наша болбосун да. Наша болбосун. Албетте наша иншалла Аллага баары бир да. Ар нерсени сүйлөй бериши мүмкүн, күлө бериши мүмкүн. Адамга зыян тийбей турган нерсе болсо эле чайды ичсе боло берет. Китайский чай болобу, башка чай болобу, эчтеке болбойт. Менин суроом бар эле, сөзсүз жооп берип койгулачы. Жолдошум өзү намаз окуйт, 4 айга дааватка чыккан. Бирок дагы деле классташ кызы менен сүйлөшөт. Ушул туурабы? Мага катуу тиет. Каяктан туура болсун? Арам болот. Бул 4 айда жөн эле басып жүргөн окшойт. 4 айда максаты андай эмес да. 4 айда таквалык күчөйүп, Кудайдан коркуу күчөйүп, адам өзү оңолуу жагына ишенимин, ибадатын, мүнөзүн, адеп ахлактарын оңдогонго, боорукерлиги күчөйүп келсин, ахиретке болгон ишеними күчөйүп келсин, күнөөдөн узак болгонго. Бул күнөө кандай? Классташ кыздар ал никесинде болбосо кантип сүйлөшөт? Жолдошум өзүнөн өзү чоң болуп кетти. Кетип калганына 9 жылдын жүзү болду. Өзүм чет өлкөдө иштейм. 3 талагын бербей кетип калганы үчүн азыр таппай жүрөм. Интернеттен байкесинин контагын тапсам, байкеси мен билбейм каякта деп койду. Сурансам да жазбай жатат.
Жолдошумун 3 талагын да ала албай жатам. Кандай кылсам болот? Карагыла 9 жылдын жүзү болсо баары табыш керек. Сөзсүздө 3 талак эмес, 1 талак менен деле нике бузулат. 3 талак дебей делечи. Бирок ону тууган урук бар, куда сөөк бар, өзүңөрдүн тууганыңар бар. Азыр интернет ааламды жакындатып койду. Бир чоң эле айыл болуп калды аалам. Аракет кылгыла тапканга. Кызым каза болгон 6 ай мурун мен көп эстеп ыйлайм. Кээ бирде мүрзөгө барамын. Сагынганда мунун зыяны жокпу кызыма? Өзгө эле кайгыра бербеңиз. Зыян сизге болуп калышы мүмкүн. Ыйлай берип, ден соолуктан кетип, өлгөн үстүнө көмгөн болуп, нерв, ар кандай ооруларга чалдыгып калышыңыз мүмкүн, эски оорулар козголушу мүмкүн. Кайгы 3 күн. Андан кийин жүгүрүп, мындайча айтканда күлүп, каткырып жүрө бер деген жери жок. Бирок кайра эле кайгырып, өзүңүздү өлгөн үстүнө көмгөн кылбаңыз да. Алла Тааланын тагдырына тан бердиңиз. Алла Таалам берди, Алла Таалам алды. Кыямат күнү алхамдулилlah бардык ыймандуулар бирге болот, жолуктурат Алла Таала. Яума яжмаукум лияумил жам, залика яумут тагабун. Алла Таала бардыгын башын бириктире турган бир күн бар. Ошо иншалла ыйман келтирип, ахиретте соопту багыштап коюп жүрүңүз. Мен бактылуу болуп кыйналган жакшыбы же бактылуусун, бирок толугу менен эмес, стабильный эле жүрө бересин, кыйналбай эле. Бул суроону бергенимдин себеби мен бойдок баламын. Анан кайнай берем, возбуждение. Суроону нике максатында бергенмин. Эми биринчи караңыз да, бактылуу болуп кыйналган жакшыбы дейт. Кеп биринчи бактылуулук эмне өзү? Бактысыздык эмне? Ушуну түшүнүп алыш керек да. Бактылуулук Алланын ыраазычылыгы бактылуулук. Алланын нааразычылыгы бактысыздык. Ва ридвану миналлахи акбар. Алланын ыраазычылыгы өтө чоң нерсе. Даликал фаузул азим. Мына ушу улуу бактылуулук. Алланын ыраазычылыгы тугандар, бул улуу бактылуулук. Мейли үйлөнөсүнбү, үйлөнбөйсүнбү, балалуу болосуңбу, болбойсуңбу? Кеп анда эмес. Кеп сен жараткан Алланы таанып, өзүң баалуулуктарыңдан таза болосуңбу же жокпу? Мындай баалуулуктарга ээ болуп, арам нерседен таза болосуңбу же жок? Бактылуулук мынада турган. Ошон үчүн бактылуулук байлыкта, бийликте, сулуулукта, күчтө, нерсе, буюм, алтын, күмүштө эмес. Бактылуулук турган ушу жаратуучуңду таанып, ыраазы кылууда. Кийин Алла субхан булар эми мындай лишний эмес. Алла Таалам берген болсо, ден соолук берген болсо, жаштык берген болсо, үй бүлө берген болсо, байлык берип, мансап берген болсо, машаалла, аны туура иштетиңиз, дагы алхамдулилlah даража табасыз, дагы сооп табасыз. Медицина факультетинде 2-чи курста окуйм. Ден соолугума байланыштуу жылда 1 ай леченияда болом. Бул окуумда көйгөй жаратып жатат. Кур'ан сабактарымда толук тапшыра албай жатам. Докторлор окуудан чыгып кетүүнү сунуштады. Ден соолукка туура келбейт деп. Кандай кеңеш бересиз? Окуудан чыгып, Кур'ан боюнча эле окуп, үйрөнөйүн деп да ойлоп жатам. Окууга кетирген каражаттары убал болот деп ата-энемден уялып да жатам. Эми караңыз, ден соолук биринчи ден соолук. Анан кийин мына жердеги медицина ошол факультетинде окуган болсоңуз өзү илиму тиб деп коет, медицина илими бар го. Бул шариятыбызда эң жогорку, машаалла, дин илиминен кийинки эле ушул илим турат да. Имам Шафии рахматуллаху алейхи айтат, 2 илим фарыздын даражасында. Дин илими, медицина илими фарыздын даражасында болот. Себеп дегенде дин илими руханиятка байланыштуу болсо, медицина илими денеге байланыштуу. Чачтан тырмакка чейинки ушул адам баласынын денеси таза болсо экен, бузулбаса экен, оорубаса экен, жаракат тартып, мейли мээ болсун, мейли жүрөк болсун, жана башка. Диндики болсо, кудум ушундай эле, адам баласы 2 нерседен турат. Дене жана рух. Рух бирок негиз да. Дене негиз эмес.
Ошон үчүн рух боюнча аны изилдеген тактаганды бул дин илиминен. Эми сиз карап көрүңүз, менин оюмча ден соолукта караш керек. Эгерде ден соолукка байланыштуу жумуштан кетсеңиз го, анда мейли. То есть окууданчы ден соолукту жаңылап кайра машалла. Бирок бул илимди токтотпош керек. Медицина илими өтө пайдалуу. Өзүңүзгө дагы, элге да пайдалуу. Менин биринчи уулум төрөт учурунда чарчап калган, үн чыгарбаган. Бирок атын атап жерге койгонбуз. Эми экинчи уулубузга биринчи уулубузга койгон атты койсок болобу? Чоң рахмат. Болот. Өзү туугандар, бизде маселе, бизде мазхабта мындай. Үн чыгарып туруп өлүп калса, бала чарчап калса, анда тууган ага ат коюлат. Кусул кылынат. Кадимки кепинделет. Жаназа окулунат. Макулбу? Анан коюлат да. Эгерде үн чыкпай эле, элин ичинен чыкканда эле үн чыккан жок, өлүк чыкты да. Түшүнүктүбү? Өлүк чыкты. Бул ыйлай бергени, ыңа деп ыйлай бергени бул тирүүнүн белгиси да. Эгерде үн чыкпай эле болгон болсо, ага ал кепилденбейт. Кусул кылынбайт, ат коюлбайт, ага жаназа окулбайт, жөн алып барып эле ак сурукка ороп эле барып коюп коет да. Силердин азыр сурооңорго, демек ат койбой эле коюш керек эле, ат коюп коюпсуңар. Экинчи азыр ошол уулуңарга ат койсок болобу деп койсоңор боло берет. Эч проблема жок. Бирок менин жеке сунушум. Башка эле ат коюлган. Каза намазды үн чыгарабы же купуя окулабы жана комат айтабызбы? Жок, каза намаздарды ичиңизден окуйсуз. Мейли, пешим асырдыкы болсун каза, же багымдаттыкы, же болбосо азыркы шам куптан, мурунку кандай болсо ичиңизден окуйсуз. Комат боюнча мындай, эгерде каза намазыңыз көп болсо, азан коматтын ордуна сиз каза окуңуз. Эгерде азыраак болсо, онда бир азан гана ар бирине бирден комат. Устаз, сабак сурой эмес сунуш. Устаз, сабак сурой эмес сунушум бар эле. Сабагыңызга катышып отурган таксырлар сураныч, телефонуңуздарды сабак учурунда үнсүз режимге же өчүрүп коюңуздарчы. Анткени биз онлайн сабакка катышабыз. Сиздердин телефонуңуздардан чыккан үн устаздын үнүн укканга өтө тоскоолдук берип жатат. Ушул боюнча да айтып коюңузчу, устаз. Алла разы болсун сизден. Алла баарыбыздан разы болсун. Бардыгы эле укту боюнча. Мен мектепте окуйм. Багымдат намазынын даараты менен пешим намаз окуса болобу? Мектептен келип эле окуйм. Боло берет. Даарат сынбаса эле болду. Эжемдин бир канча күн мурун боюнан түшүп калды. 14 жумалык болчу. Толгосу келип бала түшкөндө үйдөн тазикке түшкөн экен. Баланын башы жаңактай болуп сөөлөкөтү билинип калган экен. Эжемди каны токтобой больницага алып кеткенде кайненеси тазиктеги канды бала менен кошуп туалетке төгүп таштапты. Эми эмне кылыш керек деп биле албай отурабыз. Эмне кылыш керек? Жооп берип коюңузчу сураныч. 14 жумалык болсо бул толук болгон эмес. Себеп дегенде жан салынат, билесизби качан? 121 күнү. 4 ай. O 4 ай деген примерно bir 17 айдан кичине бир аз көбүрөөк болуп калат да, 17 айда, 14 айда боло турган болсо. Эми эчтеке кылбайсыңар. Ошол эме кеткен болсо кетип кетет. Эгерде бирок өзү негизи ошондойлордучу, ушундай түшүп калса, тентип калса, аны жерге көмүп коюш керек. Адамды туалетке агызып жүргөндөн көрө, тикенде кылып жүргөндөн көрө, жерге көмгөн жакшы. Билип алыңыз жакшылап, адамдын чачы, же бир жери кесилип кетти, колу, тырмагы, буту, макулбу? Же болбосо азыркындай сакалы же тырмактарды, же болбосо бир буту азыр гангрена жана башка болуп туруп кесилип калды, аны там башка сактап койбой, бардыгын жерге бериш керек. Адамдын денесинен чыккан нерселерди жерге көмүүгө буйрулганбыз. Жерге көмүп коюш керек туугандар.
Assalamu alaikum. Мен намаз оқып жатқанда күмөн боло берет. Зара чыгып калды деп, ал күмөндү кантип жоготсо болот? Сиз биринчи аузу биллахи минаш шайтанир раджим көп окуңуз. Ал күмөнгө көңүл бурбаңыз. Кээ бир адамдарда ошо жел чыккандай күмөн боло берет. Кээ бир адамда зара чыккандай көңүл бура күмөн боло берет. Буга сиз көңүл бурбаңыз сиз. Зара боюнча ушундай тамчылап кеткендей же чыгып кеткендей болсо намаз окуй бериңиз шектенбей. Кийин барып бирок карап коюңуз. Эгерде чында эле тамчылап кеткен болсо, анда баштан окуйсуз. Түшүнүктүбү? Жел боюнча мындай. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, эгерде ушундай күмөн болуп калса, жел чыгып кеттиби дегендечи, токто. Үндү уккан жоксуңбу? Уккан жокмун. Жыт чыкканбы жоксуң? Жыт чыккан жок. Болду. Анда жөн эле бул васваса да. Жел чыккандын үнү угулбаса, жел чыккандын жыты жытталбаса, анда эч кандай эмес, бул жөн эле шайтандын тарабынан васваса, азгырык. Күмөнгө сала берет, ага көңүл бурбай намаз окуй бересиз. Кулакты эки жолу тештирсе болобу? Мындайча айтканда үстүнөн дагы боло берет. Кулакты эки жолу, 3 жолу тештириңиз, 4 жолу, бир бардын тешип албаңыз. Бар кулакты жок кылып. Кээ бирлер ошо кулак сөккөгө бир, анан жерге дагы бирөөнү тешип алат үстүнө. Эчтеке эмес, боло берет. Бирөө тештирген эркектерге эмес. Кимдерге? Азыр эркектер да ошо аялдардан талашып кулак сөйкөлөрдү. Эркек эркектей болуп калыш керек. Кудайга шүгүр, алхамдулилlah, мусулман андай кылбайт го. Бирок кээ бир ушундай кичине акылы ордунда эместер кылат да андайды. Андай кооздук, сулуулук аялга берген Алла Таала. Устаз, чак түштүн убактысы канчага чейин болот? Мен кээде мечитке келгенде саат 12:30 же андан өтүп калган болот. Ошол убакта намаз окуй берсем болобу? Азыр мына бүгүн канчанчы? 16 ноябрь 2023 жылы. 16 ноябрь. Так, бизде Бишкекте ар жерде ар кандай болушу мүмкүн да. Сиз суроону Кыргызстандан берип атасызбы же четтенби же Бишкектенби же Лейлектенби же билбейбиз. Бишкектин убактысы боюнча мынакей 12:47 да, 12:48. Демек ушу 12:47, 12:48. Сиз мына 12:30 келсеңиз, окубай турганыңыз жакшы. Алдына ала бир где-то 10 мүнөт, аркасынан бир 10 мүнөт тек коюңуз. Түшүнүктүбү? Этият үчүн. Мына сиз канчада келди? 12:30 да, 12:30 келсеңиз, мейли анда сиз эме тахиятул масжид окусаңыз болот. Болбосо баягы макруh убакытка келип калат да. Будан өткөндөн кийин 12:47ден өткөндөн кийин 12:50 бул өттү. Бул алхамдулилlah, будан ары намаз окуса боло берет. Мына алдына же ушу тегерегин кичине этияттап туруш керек убакыт. Себеп дегенде бул сааттар деле болжолду да. Сааттар деле биздики болжолду. Этияттык үчүн. Устаз, намаз тургузуп жатканда чүчкүрсө бузулбайбы? Чүчкүрсө бузулбайт. Намазда чүчкүрсө бузулбайт. Бирок алхамдулилlah деп айтпаңыз да, бузулуп калат. Намаз чүчкүрүп берип алхамдулилlah деп берсеңиз, намаз бузулуп калат. Макулбу? Же болбосо кээ бир ушундай чүчкүрүүдө үн чыгып кетсе, кадимкидей тамгалапчы, анда бузулуп калат. Түшүндүңүзбү? Жөн эле чүчкүрдү да, бул алса кичине тамга кошулуп кетти да. Тамга кошулган сүрөтү кандай болуп калат? Чүчкүргөндө дегенде кетип калса, анда бузулуп кетет. Тамга кошулуп кетпесин да, жөн эле чүчкүрүк болсо бузулбайт бугачы. Жөтөлгөндө бузулбайт. Жөтөлгөндө бузулбайт. Кээ бирлердин чүчкүргөндө кадимкидей эле бир сөз чыгып калат да. Сөз чыгып калса, эки тамга кошулса сөз да. Анда бузулуп калат да. Ошондой болбош керек. Устаз, менин суроом төмөндөгүчө. Мугалим алган айлыгынан зекет береби же жокпу? Жок, бир жылда зекет бир жылда бир жолу да. Эгерде бул мугалимдин айлыгы ошол күнүмдүк каражаттарга кете бере турган болсо, эч кандай зекет жок. Бирок эгерде бир жылда бир жолу айлык алса, ошол айлыгы дагы 250 миң сомдон көбүрөөк боло турган болсо, мейли, анда зекет берет. Кээ бир мугалимдер болушу мүмкүн, мен айлыкты эмеге сактап кое берем, банкка же болбосо өзүнүн ошол кайсы мекемеден алып аткан болсо, бухгалтерияга же айлыгы көбүрөөк болсо, анда ошо бир жылды карап туруп анан зекетин берет. Эгерде ай сайын алып иштетип,
жашоо тиричиликте каражаттарга иштетип бере турган болсо, анда закет берилбейт. Аны жыйынтыктап бир жылда чок эсептейт да. Менин ата энем жашынан урушуп келишет. Атам болсо апамды урмайынча тура албайт. Эмне кылышты билбей калдык. Жаштары 50дөн ашкан. Даватка чыгарыла да буларда. Даватта мухаббат пайда болуп келет. Апталык таалимге жибергиле, атаңарды 5 убакыт намазга байлагыла. 5 убакыт мечитте болуп турсун, Кудай кааласа. Чөйрө бузулса, бекер отурса, шайтан азгырып ар нерсени сала берет демеге. Менин суроом, уйдан, койдон чыккан томук, сөөк барго, ошону 40 күн сакташ керек деп уккамын. Бул илгертен калган ырым-жырым экен. Динибизде, шариятта кандай? Бизде жок мындай. Эмне кыласың уйдан, койдон чыккан томук, сөөктөрдү сактап? Жок нерсе. Биз нарындан болобуз. Энемдин эжеси менен жакын кошунабыз. Ортодогу чек араны бөлүп дуал көтөрдүк. Бирок сыртта дарбазабыз бар, экөөбүздө тең. Айланабызды тосуп туура эле кылдыкпы? Шариятта да айлананы тоскола берекелүү болот дейт го. Туурабы? Туура? Тег эле бизде көбүнчө мына айылдарда жөн эле бир зым же болсо жип эле тартып коет да. Үйүндөгү баардык нерсе көрүнүп турат. Ажатканага барып аткан, келип аткан, сарайга барып аткан, келип аткан, кыздары, аялы, башкасы тияк бияк, андай жакшы эмес туугандар. Мурда мүмкүнчүлүк жок эле деп аны кичине эми үйдө кичине забор менен мындай королоп коюш керек, бийигирээк. Ошо сырттагы адамдар үйдүн ичиндегиге көз салбасын да. Бизде намыз деген болуш керек, бизде авир деген бар, уят деген бар, кир жайылат, кир жуулат, ич кийимдер болот. Эми көп маселелер бар да тууган. Ошон үчүн мына нерсеге маани бериш керек. Бардыгын мына сыртка чаржайып көрсөтө турган, үйдүн ичин сыртка көрсөтө турган андай болбойт ал. Ошон үчүн иншалла мындай заборлоп, mesela тууганда эшик коюп койгула. Mesela эшиктен эле кирип чыксак болот да мындайда. Менин жашым 20-да. Мен бир кызды кичинекейимден бери жакшы көрөмүн. Ал кыз азыр медреседе окуп жатат. Ошол кызды алуу үчүн мен не кылсам болот? Мен азыркы учурда Москвада иштеймин. Ал кыз болсо мага тийбеймин деп жатат. Мага кеңеш бериңизчи. Сиз жакшы иншалла акча таба бериңиз. Ал аксыбай. Анан ал кыз менен деп мына сүйлөшүп тияк тием дейт, тийбейм дейт, сүйөм дейт, жок. Ата энеңиз бар. Кудайга шүгүр иншалла. Алла таалам сиздин тагдырыңызга жазган башка жака кете албайт. Алла таалам сиздин тагдырыңызга жазбаса, ал сиздин үйүңүзгө кире албайт. Ошон үчүн иншалла буга андай кыжалат боло бербей, жакшы адалдан акча таап, 5 убакыт намазды каза кылбай, ата эне менен Кудайга кеңешип, эгерде жашыңыз үйлөнгөнгө жетип калса, анда азыр алхамдулилля жакшы жерге куда түшүп, ата эненин ак батасы менен үйлөнүңүз. Эгерде буга да бир аракет кылып көрүңүз, мисалы бул медреседе окуган, саны окусун бүттүбү, бүт элекпи же кандай болот. Бирок эгерде мисалы аракет кылгандан кийин да болбосочу, сиз кыжалат болбоңуз дагычы. Сиздин өмүрүңүз ошо менен эле точка болуп калбайт да. Бүтүп калбайт. Максатажы устаз эркектер аялдарына сөгүнүү боюнча айтып коюңузчу, суранам сизден. Эркектер аялдарына сөгүнүү дейби? Эркектер аялдарын сөгүп атат. Аялдарына сөгүнүү боюнча. Жо сөккөн болбойт э. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, эң мыкты имандуу киши тили таттуу. Сөксө болбойт, сөкпөш керек вообще. Сөккөндө кандай? Энең деши мүмкүн, эчек деши мүмкүн, шайтан деши мүмкүн да бала тигинжеде бул уяттуу сөздөрдү айтышы мүмкүн. Бул адамдын жүрөгүн оорута турган, адамды капа кыла турган, ортодо сый урматты суута турган, негизи эле Алланы наразы кыла турган. Буга күнөө жазылат, периштелер жазып атат. Айта турган тарбиялуу сөздөр көп.
айта турган тарбиялуу сөздөр көп. Катыгыраак айтайын десеңиз, андай да сөздөр бар. Бирок сөзсүз эле сөгүнүп эмес да. Сөгүнгөн болбойт. Дамла, мен 5 вакыт намаз окуймун, бирок ден соолугума байланыштуу курук даарат алып окуймун. Оорубай, жакшы болуп калган убакытта сөзсүз даарат алып окуймун. Аябай ойлономун, эмне болот экен деп. Курук даарат алып деген бул таяммумду айтып атасыз го дейм оюмча. Бирок мынаны караңыз да. Таяммум качан бизге буйрук берилет? Качан суу жок болсо. Же болбосо суу бар, бирок сизге зыян берсе. Ошол учурларда гана таяммумга уруксат, болбосо таяммумга уруксат эмес. Эми сиздин ооруңуз кандай экенин мен билбейм. Бир жылуу суу менен жуусаңыз, бетиңизди хотя бы бир жолу, колуңузду, башыңызга масык путуңузду бир жолу жылуу суу менен жууганга мүмкүнчүлүк болсо, таяммумга эч кандай уруксат жок тугандар. Эгер ушул дагы зыян боло турган болсо, анда болду. Намазды калтырбаңыз, таяммум алыңыз дагы, намаз окуй бериңиз. Ден соолугуң, Алла Таалам ден соолугуңузга шифа берсин. Жакшы болуп кеткенден кийин дааратка өтүп окуй бересиздер. Убакыт болуп калды. Амин, азан айтып коём. Болупту. Аллаху акбар, Аллаху акбар. رب هذه الدعوة التامة آت محمد الوسيلة والفضيلة محمودا تخلف الميعاد الله عفو والعافية. Jin kirgen kızga üylönse bolobу? Çok, anın birinci cinin çıkarış gerek, anan üylönüş gerek. O topolong bol baştalmasın da. Adar işimize karap, anı cinin çıkarıp, жақшы dem salıp, kıskası, жақшы olup kalgandan keyin üylönse bolot. Turmuşka çıkkanıma 5 yıl oldu. Buyursa joldoşum bir tuğan ejemin üyünü uşul aralık. Yok. Turmuşka çıkkanıma 5 yıl oldu buyursa. Joldoşum bir tuğan ejemin üyünü uşul aralık bir da jönötpödü. Bolboso aralık bir ele saatlık jol. Sağınat ekensin, bir tuğanыңды bargın kelet eken, көрgün kelet. Ejem özü bul aralıkta toy topurda ele kelip ketti. Men da barıp baldарын da көрүp kelgim kelet. Kavar alıp özünün. Je joldoşumdун сөзүн эки кылбай телефондон эле сүйлөшүп койгонум дурус болобу?
1 жылдан бери көрүшө элекпиз. Жо, иншалла карап туруп, жолдошуңуздун сөзүнөн чыкпаңыз, бул негизги эреже ушул. Анан акырын жолдошуңузга түшүндүрүп айтып, тууганчылык деле исламда бар. Тууганчылыкта өмүргө береке болот, ырыскыга береке болот. Алла Тааланын ыраазычылыгы, пайгамбарыбыздын берекелүү сүннөтү. Тууганчылык эртеге арманын айтат экен го Алла Тааланын алдында. Арызданат да. Ким мени үзсө, я Алла аны үзгүн. Ким менен мамиле түзсө, ал менен сен дагы мамиле түзгүн деп. Бул тууганчылыктын бир арманы. Ошондой үчүн туугандар, иншалла, мына Алла да уруксат берип койсо болот, мындай чогуу барып, эмне бир күн болбосо да бир аз кичине бир белекбекче бир 2-3 нан алып барып тууганчылыкка, болбосо сен бери берип келип, кичине азман каттап туруш керек туугандар. Көп болбосо да, аз болсо да. Агамын аялы 1,5 жылдан бери ооруп келет. Больницага алып барышты. Бардык жери жакшына. Молдолор жин кирген дейт. Көптөгөн молдо карекелерге окуттук. Акыркы күндөрү бир аз жакшы. Талада иштеп жүрө берет, бир жакшына болуп. Үйгө келери менен башы катуу ооруп калат. Агам эмне кылышын билбей калды уже. Эмне кылсак болот? Окутуңуздар. Азыр иншалла көп окутуш керек болуп калды. Мурда бир аз окутуп эле жакшы болуп кетчү эле. Даже мындай биз убактарда бар эле, мына 20-30 жыл мурда Чилиясин деп коет эле, мындай жин окугандар жок эле. Мындай көп окугандар да жок эле. Ошондо бир отуруп эле ортого алып 20 бала болсо 2 жолудан Чилиясин окуп эле, Ясин сүрөсүн окуп эле, чил деген эми 40 деген сөз да. Ошо ойдон жакшы болуп кетип, жылдап жакшы болуп кетчү эле да. Азыр бүгүн окутсаң жакшы, бир жума жакшы, кайра неме болот. Ошон үчүн кайра азыр көбүрөөк окутканга туура келип калды. Көбүрөөк Кур'андын аяттарын, сыйкыр аяттары бар, мели көз тийген аяттары бар, жин аяттары бар, жин шайтан аяттары бар. Ошолорду көбүрөөк окуганга туура келет. Өзү дагы эң жакшы күчтүү бардыгын аяталы күрсиге берсин да. Кайсыга берсин? Аяталы күрси. Эң таасирлүү, шайтанды күйгүзө турган, талкалай турган, мыналардын бардыгын таасирин кетире турган ошо аяталы күрси. Аяталы күрсиге көбүрөөк убакыт бер. То есть мисалы азыр бир жолу, 7 жолу, 10 жолу окуган жок, жүздөгөн, миңдеген окуш керек. Анан барып анан Кудай кааласа, бунун таасири өзүнүн күчүндө. Бардык диагностикага бара берет, бардыгы жакшы. А бирок буягы не то да. Убактылуу нике жөнүндө ислам дининде кандай түшүнүк бар? Жолдошум аябай темпераментный, экинчи аял алгысы келет. Мен ага убактылуу алып кайра кызыгы тараганда балалуу болбой ажыраш деп айткым келип жатат. Шариятта кандай болот? Зына кылып күнөө кылганча убактылуу нике окутса кандай болот? Убактылуу нике дагы бул зынада эле да. Бизде жок андай, бизде андай. Убактылуу нике деген, временный дегенчи. Анан көрөк иншалла карап туруп, ошончо шариятта пайгамбар Алла субханаху таала уруксат берип койду. Адилеттүүлүктү сактап, бардык укуктардын коргоп карай алса мейли. Болбосо адилеттүүлүктү карай албаса, анда бирөө ошого ашыкча калат. А мындай убактылуу нике бизде жок, ал арам. Устаз, сизден бир маселени чечип берүүңүздү сурайм. Мен карындашым башка динди карманган балага эрге тием деп жатат. Бирок биз балага айтсак, эгер мен кабыл кылсам, менден ата-энелерим кечип жиберишет деди. Биз да башка динди карманган тагыраагы мусулман эмес адамга бербейбиз деп айттык. Мусулмандыкты кабыл кыласын, же болбосо жолуңар башка деп айттык. Арадан анча убакыт өтпөй кабыл кылам деди. Бирок ата-энеси билген жок, исламды кабыл кылаарын. Мен айттым карындашыма, ал бала менен бирге мечитке барайын. Суроолору болсо айтсын имамга. Исламды бир аз билсин. Нике кандай болорун, исламда кандай үй бүлө куруу керек, ошондон кийин нике кыйгыла деген ниетте чакырсам, карындашым да динден илими аз болгондуктан барып эле кабыл кылып артынан нике кыйып коёйлу деп шаштырып жатат. Кыжалат болгонум, карындашым билип билбей шашып жатып ката кылып койбосун дейм. Силер айтканыңар өтө туура. Мусулман кыз мусулман эмеске никеге чыкса болбойт. Никеси жүрбөйт, өмүр бою зынанын өкүмүндө болот. Ошон үчүн алхамдулилля бир жактан жакшы неме болсо, болбосо ушунчалык эле сүйгөн күйгөн болсоң, исламды кабыл кыл. Анан кийин нике жүрөт, мени никеңе берейли.
Бирок ошондо дагы алхамдулилля өзүң дагы мынакей пикирман экенсиң, ошо карындашыңа мерде алхамдулилля түшүндүрө алышынча түшүндүр, болбосо ал түшүндүрө турган аялдар, атинчалар дагы, алималар дагы көп, даватчы аялдар да көп, жакшынакай бир дават берип жакшына түшүндүрө турган. Анан ошо күйөө балага дагы динди жакшынакай түшүндүрүп бере турган, диндин баалуулугун, исламдын машаалла артыкчылыктарын баянгылай турган адам болсун сөзсүз айтып коюш керек жакшылап. А так мисалы исламды кабыл алгандан кийин нике кыйдыра жайыз боло берет. Никеси уже өтөт деген сөз да. Ассаламу алейкум, дарат сактоо өтө кыйын, белгилүү себептер менен кээде күмөн болуп калат. Бирок намазды улантып окуй берем. Намазым кандай болот? Эми белгилүү себептер менен билбейм. Мисалы мындай да. Кээ бир адамдарда тынбай эле даратсыздык бар. Кээде кан, кээде ириң, кээде жел, кээде тамчы чыгып турат да. Буну үзүрлөргө киргизет биздин шариатта, үзүрлүү адам деп коет. Эгерде ар бир 10 мүнөт сайын, мисалы пешим намаздан асырга чейин, бир намаздын убактысында ар бир 10 мүнөт сайын болбоду дегенде 7-8 мүнөт, 9-10 мүнөткө жетпестен ушундай үзүр боло бере турган болсо, аны мазур үзүрлүүгө өкүмгө киргизет дагы. Булар кандай? Бунун өкүмү мындай. Бир дарат менен намаз окуй берет. Пешимге дарат алдыбы? Асырга чейин ошол дараты менен, то есть дараты сынса деле окуй берет. Каза намаз окуйбу, сүннөтүн окуйбу, Куранды окуйбу, сажда кылабы, сажда тилават кылабы, кандай амал кылса да боло берет. Бирок асырдын убактысы келгенде кайра башынан дарат алыш керек тугандар. Шамдын убактысы келгенде кайра башынан дарат алыш керек. Бирок ошол учурларда машаалла канча намаз окуса окуй берет да. Бул үзүрлүү адамдын өкүмү. Алла Таала иншалла баарыбызды кабыл кылсын, баарыбызга эки дүйнөдө бакыт берсин. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар.